Audio Jungle. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде окуу жайдын 80 жылдыгына жана физика математика илимдеринин кандидаты, доцент Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген ишмери Светлана Артыкованын 80 жылдыгына арналган цифровизация шартында физика математикалык жана табигый илимий билим берүүнүн көйгөйлөрү жана перспективалары аталышында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Менин тагдырым ушу Жемпетинс менен байланышкан. Мен 57-жылы ушул жерге келип окугам, 67-жылы бүтүргөн артыкчыл дипломум менен. Анан 78-жылы конкурс объявить этип бир ага окутуучуга. Ошо конкурстан өтүп, ошо 78-жылдан бери кайра өзүм өнүгүп өскөн, өзүмө билим берген, ошол Жемпетинске кайра келип, ошондон бери иншалла азыр деле иштеп атам. Конференциянын алкагында физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент, коомдук ишмер Роза Айтматова, Светлана Артыкова өмүр жолу башталышынан бүгүнкү күнгө чейин Баткен мамлекеттик университетинин профессору Металип Таиров, Кыргыз элинин табигый салттуу билимдери, педагогика илимдеринин кандидаты Жылдыз Артыкова 12 жылдык жалпы орто билим берүүгө өтүү шартында педагогикалык кесиптин билим берүүнүн мазмунун жаңылоо, принциптер жана багыттар аталышында бир нече илимий баяндамалар жасалды. Анан ошол группанын ичинде эң мыкты окуган, эң жакшы отличница ушу Света болчу. Ал кезде бизге жогорку окуу жайына кыргыз тилинде сабак берүүгө көптөгөн мугалим жок болчу. Ошон үчүн академия, илимдер академиясында иштеген профессорлор бизге лекция окучу. Эл аралык илимий практикалык конференциянын жүрүшүндө физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Светлана Артыкова атындагы физика боюнча методикалык кабинет ачылды. Иш-чара физика-математика факультети тарабынан уюштурулду.